Assalamu alaikum. Asıl insanlar, batır insanlar. Amansızlar mı? Жақшылық қылмайынша жаны тынбаған жақсы адамдар, жалпыңыздарга жараткандын жақшылыгы мээрими болсун. Пайгамбар алейхиссаламдын шапааты кыяматта барысқа насип этсин. Сиздерге Ордолуу Ош шаарынан жалындуу салам айтам. Мына артымда осы Сулайман тоосу көрүнүп отурат, оң капталында. Ал эми менин алдымда осы белгилүү Сулайман тоо мечити турат. Мына могу жерде көрдүңүздөрбү, кандай сонун. Мечиттен намаз окуп чыгып, азыр болсо алдымда менин бир туган досторум, көз азиз досторум, көкүрөк көзү менен көптү туюп билген, акыретте Аллах Тааланын жамалын биринчи көрө турган инсандар менин жанымда турат. Асылбек карекем жанымда турат, Куштарбек карекем, Жамгырчы карекем, Дастан карекем, Дурус карекем бул жерде Садыр карекем мына. Жалпы досторубуз менен биргеликте отурабыз азыр. Мечиттен намаз окуп чыктык. Негизи биз бул досторубуз менен жолугуша турган жерибиз Аллахтын үйүлөрү. Кел көрүшөлү Идрис байке, көрүшөлү каракелер дегенимде кайсы мечитте көрүшөбүз деп ушундай бир жыйналмай жерибиз бар. Бүгүн да Алланын үйүндө жолугуша отурабыз жана кала берсе ушундай жакшы адамдарга Аллахтын берген аманат, Аллах жолунда берген аманат акчалары бар жакшы адамдардын, ошолорду чогултуп аздыр көптүр ушул досторубузга мына ушундай бир булаттанын бир жан дүйнө азыгы, руханий азыгы, ошол эле үй бүлөсү, бала чакасына бир белек бекче кубаныч тартуулоонун бир күнү ушул күнгө насип этти. Бүгүн жолуга турабыз. Анда Жамгырчы кареке, мына ушул отурушубуз берекелүү болсун деп бир дуа кылып койсоңуз, Кана. Амин. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, meyrimli urayımlı borekер zatsın Allah. Yer asmandı jaratып, күн менен түндү алмаштырып турган затсың Allah'ım. Ушул отурушубузду Allah'ım ахиретибизге пайдалуу кылгын Роббим. Амин. Allah'ım ушундай бир көк жөптүн үстүндө отурган сыяктуу кыямат күнү да ушул жаннаттын Аллах Таалам жашыл бир бактарында отуруштукту Allah'ım насип кылгын. Allah'ım ушул достугубузду кыяматка чейин Allah'ım чогуу бирге кылгын Allah. Allah'ım жаннатта да ушундай чогуу азыр жүзүбүз бири-бирибиздин жүзүбүздү көрө элекпиз, бирок жаннатта Аллах ушундай бири-бирибиздин жүздөрүбүздү көрүп Аллах ошол жерде жылмайып чогуу отурушту Allah'ım биздерге насип кылгын Роббим. Амин, амин. Allah'ım өзүң мээримдүү урайын боrekер затсың, дуаларыбызды кабыл кыл Allah. Ушул отурушубузду берекелүү кыл Allah. Бүт кыргыз элибизге Allah'ım, бүт мусулман калкына жакшы жашоо бер Allah, берекелүү жашоо бер Allah. Allah'ım, жаман көздөн, жаман сөздөн сактагын Allah. Кабыл кыл дуаларыбызды Роббим. Аллахумма салли ала Мухаммад. Алхамдулиллахи Rabbil alamin. Allahu akbar. Amin. Рахмат чоң кареке. Алла разы болсун. Бул досторумдун бардыгы көз аш болгон менен көкүрөк көзү өтө бир өткүр курч. Мен ар дайым бул кишилерден сабак алып, талим алып, кеп кеңеш алып, энергия, күч кубат, дем күч алып отурам. Азыр Асылбек карекем ю дегенде көбүң жыгылып түшөсүң деп коем. Мен микрофонду эле айтам. Микрофонду эле айтасызбы? Машалла. Достор, дегенде мен бүгүн күн бир жакшылык менен өтсүн деп кареке азыр тиги Баткен окуясында ок жеп жарадар болгон 2 солдатка барып зыярат кылып келдик. Азыр алдыңыздарданчы. Ошто военный базада, санаторияда эс алып, ошол жерде операциядан чыгыптыр. Аларга зыярат кылып, Хабаровскиден, Абакандан ушу жардам акча жиберген байкелердин аманатын берип келдим. Аларга да. Ал эми сиздер менен Аллахтын үйүндө жолукканча ар бир жакшы адамдардын берген аманаты, бирөөсү Россиядан, бирөөсү дагы башка жерлерден ушу көңүлдөн чыккан 500 сом акчаларын чогултуп бир эле карасам, ушул аз да болсо үйгө бир продуктага жарай турган акча болуп калыптыр. Ошону көтөрүп келе бердим эми сиздер менен Алла жолунда көрүшүп, могу жерде амандашканча. Негизи мындан максат достор, көрсөтүп берүүдөн эң негизги максат акча эмес. Эң негизги максат мына ошол жанымдагы бактылуу адамдардын жүзүндөгү жылмаюуну, мына ошол жакшы адамдардын жан дүйнөсүндөгү жыргалды алты саны аман болгон адамдар көргүлө демекчимин да. Анткени алты саны аман туруп жашоого абдан көп өкүнүп, үй бүлөнүн кадырына жетпей, өзүнүн жашоонун маани маңызын жоготуп алып, ичип чегип жаман жолдо бузулуп кеткен жаштар да абдан көбөйүп баратат. Мына ошолорго аз да болсо сабак болор деген максатта мына ошол досторумду, менин чыныгы бир акыреттик досторумду бир көрсөткүм келди да.
Жамырсы кареке, а дегенде сөз сизден баштасам. Ушул өткөндө мечитте да жана медресеге барганыңызда да Исламский университетте да ошол жердеги талабаларга сабак өтүп атып, сизге бир суроо бердик эле. Ушул көзүңүз көрбөй калган өкүнбөйсүзбү деген суроо, ушул суроонун бир жообун жалпы угармандарга да бир айтып өтсөңүз кандай дейсиз? Көздүң көрбөй калган үчүн өкүнбөйсүзбү? Деги эле ушул абалыңызда эмне өкүнчүңүз бар же болбосо сиздин жашоодо жалпы бир инсандарга айта турган жан дүйнөңүздө катып койгон сөздөрүңүздө бир уксак? Рахмат. Көз маселесине келгенде, көзүңүз көрбөй калганына өкүнбөйсүзбү дегенде айтат элем, мен эч качан өкүнбөймүн. Көзүм көрбөй калганына өкүнбөймүн. Кайра мен ушул абалдагы, азыркы ушул абалдагы жашоомо мен ыраазымын демекчимин да. Көзүм көрбөй калса дагы Аллах Таала мага түшүнүк берди. Эң башкысы Кудайды таанып калдым менчи. Ошол эң жакшысы. Эч азыркы абалда өкүнбөймүн, ыраазымын жашоогочу. Кудайым ушул берип жаткан Кудайдын күнүнө ыраазымын да. Ушул күнүнө ыраазымын. Алла ушунчалык жашоо берди, суратпастан ушунча өмүр берди, бала чака берди, ден соолук берди. Көзүм көрбөгөн менен Алла Таала калган нерселерим жакшы, шүгүр, алхамдулилла. Суратпастан эле өтө көп нерселерди берди да. Ошо. Неамат деген бул оомат экен да, Кудай берген ооматчы. Алла ушундай бир ооматтарды берди. Эми туура көрсөк, көзүбүз көргөндө эмнени көрмөк элек? Балдарыбыздын жылмайган жүзүн көрмөкпүз, балдарыбыздын күлкүлөрүн көрмөкпүз, басып жүгүрүп ойногонун көрмөкпүз, сүйүп турмуш курган өмүрлүк жарыбыздын жүзүн көрмөкпүз. Бирок Алла ушундай тагдыр берген экен эми. Ушундай Алланын каалоосу болду да, туурабы? Бардык жерде Алланын каалоосу болот. Кудайым ушинтип каалап, көп адамдар айтат да, Идрис таксыр. Мындай дейт да, бул дүйнө бир кем дүйнө деп айтат да. Мен мындай деп айтам да, бир кем дүйнө эмес бул депчи. Бул дүйнө бир кем дүйнө эмес. Бул дүйнө сыноо дүйнө деп айтам да менчи. Көпчүлүк айтат бир кем дүйнө, жок. Бул дүйнө сыноо дүйнө. Алла Таала бизди сыноого жиберген. Алла Таала сынап, ар кандай эме берет. Кайсы бир учурда Алла Таалапка кадам таштайбы экенбиз, таштабайбы экенбиз, ошо бул дүйнө сыноо. Бирибизде ар кимибизге ар кандай сыноо берет Алла. Шүгүр, алхамдулилла. Айтат ошо ар бир сыноо келгенде да Кудай тарапка кадам таштаса ошо инсан бактылуу болот да. Амин, амин. Алла разы болсун. Көп жашаңыз. Жамырсы карекебиз мына ушул баардыгыбыздын Куранды үйрөнүшүбүздө да себепчи болуп жардам берет карекебиз. Ушул колунун бармактары менен тамгаларды таанып окуп, Куранды ушинтип окуп үйрөтүп, ичендеген ушул коомдун аярлуу катмарына өзүбүзгө окшогон досторубузга Куранды үйрөтүүдө да жардам берип келет устазыбыз. Алла разы болсун. Көп жашаңыз устаз. Иншалла. Достор, дегенде акырындап көптөн бери көрүшпөй калдык. Анда асеке, биздин досторго айта турган сөзүңүз барбы? Сизди карап калды элдин баары. Сиздер кандай дейт? Жакшы, рахмат. Мен отеле чыгып бүсөрдөн тартмакмын да. Сизди уже эл карап атат, тартынбай сүйлөй берди атат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бул Зеркендер Идрис акасын чакырып, медер чакырып, интернетке чыгып көнүп ал деп туура эмес түшүнбөңүздөр. Эми ушул акаларыбыз зияраткан келип калыптыр. Рахмат, Аллах разы болсун. Мен деле Жамгырчы аканын сөзүнө толуктай коеюн. Эми мен да көрбөгөндөн катарына кирем да. Жамгырчы ака көрүп жүрүп көрбөй калды. Бул эми киши ата энесинин жүзүн элестете алса керек менимче. Бирок мен такыр эч нерсе көрө элекмин. Свежий боюнчамын да. Свежий масло деп коебу? Ошондоймун. Такыр ол жүз деген мындай бет кармап, бетике адамдын бети кашы бар экенин билем. Бирок калп эле эми жашыл, сары деп коем. Эми адамдар десин депчи. Мындай күрөң свет жакшыраак экен деп коем. Эми көрбөй калп эле мынтип карап турчу. Анан көз неамат, бирок чындыгы жакшы неамат. Мен аны билем. Бирок бар нерсенин кадырына жетиш керек да адам заты. Канчалаган инсандар ичип алып чын эле эми баары ичкендерге асылбайлы, бирок негизин айттым. Ичип алып канчалаган көздөр жалка кетти да, туурабы? Күндө калып, суукта калып, түндө калып, чыбыкка сайылып, андай болуп, мындай болуп. Бирок Кудай Таалам бар нерселерин бергенден кийин кадырына жетишти билели, сураныч туугандар. Баары ушул бар нерсенин кадырына жетели. Мен мисалы өзүм эле көрбөй калсам, айли эки балам да көрбөй калбадыбы? Алар менин жүзүмдү көрүп, алар свежий боюнча кеттип да эмасы. Алар да мени көрө элек, мисалы Башира кызым, Табарак балам да мени көрбөй калды.
Sen Basыран туған күнің не қылдыңыз я? Жырғап қалды. Келді, тортап келді. Қос жалып келген торт берсек, сүйінері жығып жатып қалды да. Астағанла. Ол жырға өлі қалды. Анан сөйкөсін алып берлекін бағы. Аны ертесі экскурсия бар, ошо ойынша бияққа келе сөйкө алып берлекін. Сөйкөсін алып беріп қойып, оны долашабыз күнде көз. Бая сөйкөнү басынап келесин деп. Анда мен ертең іштерім бар, бірсі күн алё дейін, үйден алып шығып тұр, анан алып қалса, иншалла. Достар, мына шындай, қарекем, егерде көздері көріп, жоқ, азыр деле кеч емес, мында қыламын, сіздіше. Сахнаға чыгып экөөбүз эме кылабыз. Руханиятты күчөткөн жаатта кодул болобуз экөөбүз. Күлкү тамаша менен Кудай Тааланы таанытып элдерге мындай бир негативке, психологиялык чөгүп кеткен элдичи күлкү тамаша менен алдыга тартып чыкканга программа кылабыз экөөбүз. Иншалла. Негизи ооба достор, бул асылке сиздин сөзүңүзгө кошулуп бир нерсе айтайын. Каракем. Кээ бирлер ушундай азыр экранда негатив комментарийлер жазат, ардемкен жаза берет. Жакшы эмес, сиздердин көзүңүздөр көрбөйт. Мага окшоп көргөндөчү нервиңер чыгып кетмек да, таң көрө дейсиң да. Ол бир, экинчиден Кудайга шүгүр, мен кээде сиздердин көзүңүздөргө суктанам. Анткени азыр телефон, интернетти ачсаң эле жарым жалаңач бүтүндөй уят зына болуп кетти. Зато сиздер ошону көрө элексиздер да. Кандай Асылбек айтмакчы, свежий көздөр, тунук күнөөсүз көздөр ошол акыретте Аллахтын жүзүн биринчи көрөт да, иншалла. Ошондо Аллахты көргөндө, о Кудай, Идрис деген досум бар эле, эстеп коесуздарбы, иншалла. Эми сиз бизди сөйгөсүз, эми 5 жыл. Амин, иншалла. Дагы бир нерсени айта кетчү нерсе, достор, ушул кээде аманат акчаларды жеткирип аткан кезде ушул видеого тартып берип калам да. Ошо бере турганың 5 сом, анан кийин видеого тартпай эле берсең өлөсүңбү же башка деген сөздөр болуп калат. Анан мен айтам, урматтуу көрөрмандар, жок, мен бул элдин аманатын болгону көрсөтүп тартып эле берип атам. Ошол эле берип аткан акча деле меники эмес, элдин аманаты. Анан элдин ишениминен чыгып кетпейин деп, элдин ишенип берген тапшырмасын ишеничке кирүү максатында гана тартып кайра тапшырабыз да. Анан Кудайга шүгүр, сүйлөнгөндөргө айтарым, эл ишенип мага берип аптыр. Ишенбей койсом эмне кылат элек да? Койчу ошону деп, ишенбей койсом эмне кылат элең да? Кудайга шүгүр, элдин ишениминде бар экенбиз. Аллах Таала мына ушул урматсыйдан жоготпосун бизде. Ишенип туруп тапшырып атты. Ошол учурда мага эмес, айыл өкмөтүнө, мага эмес, депутатына, мага эмес, башка ырчылар, башка акындарга деле тапшырса болот. Бирок эмне Идрис байке, сиз деп туруп ишенип тапшырган үчүн айла жок, эми ошол ишеничимин, баягы ишеничин аткарып коелу деп гана видео тартып, ошол эле учурда эң негизги максатыбыз сабак болсун. Сиздерди аз мисалы үчүн асыке сиздин мындай бир тамашалашып сүйлөшүп атканыңызды карап, вот у Асылбека чувство юмора, он очень высоком уровне деп бирөкө жазып атышат, сизди жакшы көрүп калды, эмеңизди, тамашаларыңызды. Видишь? Так что, братан, так держать. Алаңгыча менин жанымда колу гүл болгон Садыр акем турат. Өзү массажист. Мына ушул жанымда Садыке, не жаңылык, не сөз бар, элге айта турган, не жаңылыктар айтыңыз, бүгүн бизди кантип кубантасыз? Ассаламу алейкум, урматтуу эзелим, урматтуу бир туугандар. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Аллах Таала ар бирибиздерге ден соолук берсин, оорубаңыздар. Бизде алхамдулилlah Кудайга шүгүр баары жакшы. Кудайга шүгүр, орозолорду чыгарып, айттарды өткөзүп алдык. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Сиздер менен ушун чогулуп учурашып отурганыбызга аябай кубанычтабыз. Бир аз сүрдөп сүйлөй албай атабыз. Жалпыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, оорубаңыздар. Рахмат жан. Массажга келип тургула. Жана ишканаңызды айтып коюңуз эле. Черемушкада 4-чү поликлиника, 4-чү поликлиника, Черемушкада. Черемушкада 4-чү поликлиникада өзү массаж болуп иштейт. Эки көздөр мындай бир карактери меникиндей эле, сени менен менин көзүмдөй эле бар. Бирок эки көздөрү көрбөйт. Бирок кээде массажга келген адамдар көрүп атат окшойт эле, кадимкидей сүйлөшүп отура берет. Бул деле байкатпай массаж кыла берет. Анан качан колундагы жанагы массаж кылган вазелин башкалары жерге түшүп кетсе, ошондо анан жерди карап, полдон жана сыйпалап издеп калса, ошондо анан көзү көрбөй атканын ошондо билишет элдин баары. Ага чейин ушундай бир алсана аман сыяктуу эле сонун бир маектешип жүрө берет.
кандай болгон тагдырда да Алла Таала өмүрүңүздү берсин иншалла. Массаж кылган колдоруңуз тарт көрбөсүн иншалла. Жана биз чогуу намаз кылганбыз. Анан менин желкемди ушундай кармаганда эле бүт денеңе толук энергия келет. Ушундай киши. Алла разы болсун. Эми мени 1 айдан бери сагынткан киши бар. Ого, бул киши интернетте легендага айланды. Дурус аке, акыңызды адал кылыңыз. Сиздичи, Дурус аке. Жанагы жеңемдин бут кийимин боосун байлап берген видеоңузду мен интернетке киргизгенимде, ишенесизби? Миллиондогон просмотр болду. Жана миңдеген адамдар аялы менен жарашып, миңдеген адамдар үй бүлөдө бактылуу жашап атышат да. Көрдүңүзбү? Мен көзүм бар туруп, 6 саным аман туруп, аялымдын кадырына жетпепмин деди Жамурз экен. Ифтардан чогуу чыгып аткан кезде бул жеңемдин бут кийимин боосун байлап атты да. Ана мен заматта видеого тарттым да, мына бактылуу үй бүлөнү карап койгула. Өзү биринчи группа майып, жеңем экинчи группа майып, бирок жеңемдин көзү көрөт, Дурустун көзү болот. Ал эми Дурус болсо жеңемдин колу буту болот. Көрдүңөрбү деп туруп, ошондой бир видео роликти тартып туруп киргизгем да. Канчалаган үй бүлөлөр бактылуу жашап атышат да ушу видеонун таасириндечи. Таң көрүп мен аялымдын, бала чакамдын кадырына жетпей жүрүпмүн депчи. Так что ошол видеонун негизги каарманы Дурус акем жанында турат. Аке, эки ооз сөз эл каратат сизде. Instagram көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Биз бул жерде чогулуп калганыбыз себеби ушул жаңгырчы таксыр, Идрис таксыр ушу чогулуп калдык. Мына күндүн аптаптуу ысыгы биз үчүн салкын болуп, арчан түбүндө отурабыз. Ушу Instagram сүйүүчүлөр эмне дейм? Келиңиздер, сиздер да ушундай биздей болуп, коз намазканаларга келип, ушундай жерлерде жүрүүнү сиздерге насип этсин. Ошол көз тууралуу айта турган болсок, биздин көзүбүз көрбөгөнүбүз менен бирок жан дүйнөбүз көрүп турат. Кимдин эмне деп бизге мындай комплимент айтат. Ага деле жаман айтпайбыз. Бизди жаман дегендерге да жаман айтпайбыз. Идрис акени жаман дегендерге деле жаман айта албайбыз. Мындай катык айтсак бизди алдын ала кечирим сурайм, кечириңиздер, бирок негатив сөздөн алыс болуп, жакшы нерсеге умтулуп жашоону Аллахым бизге насип этсин. Мен толкунданып сөзүм деле аз болуп атат, мени кечириңиздер. Аллах разы болсун, Дурус аке. Бул киши сөздү аз сүйлөйт, бирок жумушту кыйын кылган кишилерден да. Адан ары тетиги жерде менин өзүмдүн родной кайнымды турат. Мына киши менин кайным болот. Кушаке, катуу сүйлөңүз, эл сизди угат. Кандайсыз? Айта турган сөздөр, не жаңылыктар? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баарыбызга Аллах тааланын мээрими райымы саламат, берекеси болсун. Мен жогорудагы каракелерим, устаздарым айткан жакшы сөздөрдүн бардыгына кошулам деп айтам. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум. Алла разы болсун. Кушакем дайым жылмайып жүрөт. Ушундай кичпейил жөнөкөй киши. Коёзунан чоолбаган деген макал ушуга чыгарган. Чын. Алла таалам разы болсун. Эми мен сиздерге Асыке, басың мияка. Достор, бул жер Сулайман Тоо мечити, адан ары Сулайман Тоосу, мына көрүңүздөр кандай сонун керемет. Асыке ушул жерде ааламдын ишин бүтүрүп келатат. Президенттерге да мынчалык көп телефон чалбайт. Келиңиз караке. Я. Такси үйгө алып кетип жатыр. Сиз үйгө киргизип коюңуз. Ака алды телефон, ачып бердиңизби? Аманат берген экен. Рахмат, Алла разы болсун. Каракелер, мына жерде аманат акчалар бар. Мен анын суммасын айтпай эле коеюн дагы. Конверттин ичинде балким 1 айлык продуктыңыздарга кеңири жетет. Ошол жерде да, неужели деп койсоңуз. Иншалла. Анда бисмилла деп караке, жамырчы караке, оң колуңузду бисмилла сунуңуз. Мына ушул конвертти сизге берейин. Дурус ака, мына конверт сизге берем. Бисмилла, Аллах разы болсун. Жамырчы конверт жүрсөм. Кош ака, оң колуңузду берип сунуп коюңуз. Аллах разы болсун. Бисмилла. Эки конверт кетип калса эле. Караке, мына сизге кармайсыз иншалла. Алла разы болсун. Мына конвертти Садыр ака сиз кармайсыз. Бисмилла. Аллах разы болсун сизден. Эми азыр бизде экөө келбей калды. Келбей калды. Биз алардын үйүнө апарып беребиз. Андан кийин берки дамлабыз каякта жүрөт, Жамырчы ака? Черемушка делебиз керек. Акишинде зыярат кылып, акишиге да бир конверт таштап өтөлү. Кандай дейсиз? Умар устаз. Умар дамлабыз бар. Акишинде көздөр азиз, бирок акиши бизге Куран үйрөтүп, ушундай бир дамла устазыбыз. Акишиге да буюрса аманат таштап өтөбүз. Андан кийин буюрса алгач биринчи бешөөбүз экенбиз. Менин машинама батабыз, обед кылалы. Обед кылып, андан кийин буюрса
наркы 3 кишини зыяратып алабыз да, анан Кудай кааласа силерди кемпириңерге жеткирем. Болду да. Ошодон сүйлөң. Ошодон сүйлөйүн, Мен аялыма жардам беришим керек да. Болду. Анда мына сиз каерде жеңем? Ошону таштап коймос, абед кылып эле кой. Абед кылып эле таштап коюң дейт сизди. Тамаша, Алла разы болсун. Анда. Келинчегимен келгем, балам экөө. Жеңем каерде? Ар жагында күтүп отурсун. Болду. Анда болду. Азыр мындай кылабыз анда. Булар ушундай кыйындар. Так. Жок, бир такси кармайсыз дагы. Сиздер аркабыздан ээрчисиздер. Жеңем үй бүлө менен салабыз. Анан вообще кетебиз бир жерге. Кандай тамак жейсиздер? Европа, турецкий тамак, курдак. Курдагы бар жерде. Урус борщ дейт, ичет. Садыр кофе менен пирожки дейт. Кофе, пирожки. Кушу сизчи? Аны Үйгө бир аз шашлык келе да. Коюң чей. Жактаргачы. Анда эң жакынкы кафеге киребиз да. Сиз айткан нерсенин баардыгы бар иншалла. Достор, биз ушу менен эфирибиз жыйынтыкталды. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Достор, мен атайын бул эфирде көргөздүм. Себеби аз болсо Кудайга шүгүр деңиздерчи. Жанымдагы досторду көрдүңүздөрбү? Эки көзү бешөөнүн тең, эки көз тең көрбөйт, бирок бешөө тең бактылуу. Ошол эле учурда бизди экрандан көрүп аткан баардыгыңыздарга бакыт тартуулап, бакыт каалап, күлкү, тамаша, энергия сунуп жаткан ушул элдин уулдары көп жашасын. Иншалла, көрдүңүздөрбү? Жашыр шибер чөптүн үстүндө отурабыз. Жаннатта да ушундай чөп үстүндө отурган күн насип этсин. Бараке иншалла. Анда адегенде бир дуа кылалы анда. Амин. Жамарчыка? Амин. Аллах Таала мейримдүү, ырайымдуу, берекелүү жасыңар. Дуаларыңызды кабыл кылгын Алла. Дуа кыла, дуаңарды кабыл кылам дегенсиң Раббим. Аллахым, ушул өзүнүн рызкысынан бөлүшүп, я Алла, биздерге да Алла Таала ушундай бизди сүйүнтүп, каражат жагынан колдоо көрсөткөн баардык бир туугандарыбыздан өзүң ыраазы болгон Алла. Аллах Таала бизге берген болсо, аларга эселентип бергин Алла. Аларга бергин я Алла. Эселентип дүйнөдө бер, ахиретте бергин Алла. Аллахым, ушул кылган ихсандарын берекетине Аллах Таала ар кандай келчү бале кырсыктардан сактаган болсун. Амин. Аллахым, өзүң көрүүчү, билүүчү затсың. Ошолордун уулдарын, урматтуу кыздарын кызматтуу кылып, жакшы жаман көздөн, жаман сөздөн сактап, жакшы тарбият кылып бере Алла. Үй-бүлөсүнө берекет бергин Алла. Аллах Таалам жалпы эле ушул көрөрмандарга, жалпы эле Алла кыргыз элине Аллах Таалам тынчтык бергин, дуа тилектерин кабыл кыл Раббим. Амин. Алла кылган дуаларыбызды кабыл кылып, жалпы эле жамаатыбыздын ортобузда мухаббат бергин Алла. Амин. Аллаху салли аля Мухаммад. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсун, достор. Алдыда көп пландар бар. Буюрса бар жакшылыктарда бирге бололу. Кудай Таалам ар бир силерге береке берсин. Элдин баары рахмат айтып атышат. Элдин баары дуаңыздарга кошулуп атышат, дуа кылып атышат. Сизге да рахмат. Иншалла жакшылыктарда көрүшөлү.